Салам достор, биздин каналга кош келиңиздер. Биз бүгүн азык-түлүк алганы келдик. Силерге мен бүгүн Америкада кандай азык-түлүктөр сатат, алганда эмнесине карап алыш керек, ошонун баарын бүгүн силер менен бөлүшөм. Мен азыр үйүмдүн жанындагы H-E-B деген гипермаркеттин жанында турам. Гипермаркет абдан чоң. Анда эмесе биз менен болгула. Каналга катталгыла, лайк баскыла, комментарий калтыргыла. Жүрүңүздөр, анда чогуу ичине кирели. Урматтуу достор, азыр биз супермаркеттин ичине кирдик. Азыр четинен карайбыз. Продуктлардан, жемиштерден баштайлы. Америкада продуктлар мындай жемиштер экиге бөлүнөт деп айтсак болот. Өстүргөнүнө жараша экиге бөлүнөт. Булар органик, анан конвеншнл. Органик дегени ар бир продукттун номери болот. Мисалы, помидордун номери 9дан башталат да. Бул 9 дегени органический происхождение. Экинчиси болсо жөн эле conventional, алар болсо номер 4төн башталат. Мисалы, помидордун баасы болсо $2.48 экен. 1 фунтуна. Грушалар 2.47. Мисалы, мына бул дагы органический экен. Ар бир продуктунун өзүнүн номери болот. 9дан баштал, эгерде 9дан башталса, булар органик болот да. Биз дайыма органик алганга аракет кылабыз. Анткени органик продуктларга мындай химикат кошулбайт, дарылар менен өстүрбөйт. Ошон үчүн биз ар дайым органик продукт тамак аш алганга аракет кылабыз. Эгерде продукты тамак аш органический болсо, мисалы, органик деп бул жерде жазып коет. Эгерде органик болбосо, анда эч нерсе деп жазбайт да. Ошол жагына да көңүл буруш керек. Бул жерде Америкада баарын эле келип ала бергенге болбойт. Карап алышың керек да. Бул жерде башка түрлөрү бар экен. Алманын органик деп турат. Мунун баасы 3.98. Жүзүмдүн түрлөрү бар экен. Дагы 9дан башталса, эгер бул номери 9дан башталса, бул органический да. Мынакей жүзүм баасы 4.98. Писташки 198 грамм 3.94. Бул жерде болсо conventional түрү, бул conventional, бул жөнөкөй дары кошуп өстүрүлгөн жемиштер. Мисалы, булардын да номери болот. Мисалы, грейпфрутту карап көрсөк, 4 менен башталат номери. Эгерде 4 менен башталса, бул conventional, жөнөкөй дары кошуп өстүрүлгөн жемиштер. Лимондордун баасы ар бирөө 48 цент. Лайм ар бирөө 20 центтен экен. Бул болсо 77 цент. Апельсиндин баасы 1 фунтуна 77 цент. Бул да дары кошулуп өстүрүлгөн. Мынакей 4 менен башталат номери. Манголор 4төн башталат экен. Бул дары кошулуп өстүрүлгөн. Продукт Эквадордон келет экен. Латина Америка, Эквадордон. Баасы болсо 78 цент. Хурманын баасы 1.98. Бул дагы 4төн башталат экен. Дары кошулуп өстүрүлгөн. Ананастын түрлөрү баасы 2.98. Жай кышы бою бул жерде свежий, мындай таза жер жемиш болуп турат. Ошон үчүн бул жерде продуктыдан проблема жок да. Кышы жай дебей бул жерде сатылат. Картошканын баасы 3.46. 3.46 ар кандай түрлөрү бар экен. Бул жерде пакетте органик, бул жерде дагы башка түрү бар. Бул жерде болсо, бул холодильникте ар кандай пиццанын тоңотулган түрлөрү. Мисалы, бул жерде home run деген пицца тоңотулган. Остин пицца. Эгерде баасын карасак,
$12 екен, $12. Америкада ушундай тоңотулган тамактар аябай популярный да. Анткени убакыт жок. Баары иштеп, үйгө алып барып алып эле жылытып жей беришет. Баардык макта полкалардын баарында тоңотулган тамактар. Ар кандай түрлөрү бар. Бул жерде дагы тоңотулган тамактар. What is this? Sherbet. It's like It's ice cream. ice cream, right? Yeah, take that one you've already touched. Okay. Can I try? Yeah. Good. Yeah. Thank you. Бул полкада болсо жумурткалар сатат. Ар кандай жумурткалар бар, ар кандай баада. Мисалы, могу жумуртканы алсак 3.98 экен. 18 штук ичинде. Бул болсо 2.67. Жумуртка алып атканда да абдан көңүл буруп алам мен. Ар кандай бааларда, мисалы, арзан дагы бар, кымбаты дагы бар дегендей. Анткени ар дайым мен органик алганга аракет кылам. Жемиштерден дагы сүт же жумуртка болсун, ошо органик дегенден алам да. Анткени органикке дагы кошулбайт, натуральный болот. Эгер жаңы келген иммигранттарга кеңештерим ошо органик деген сүттөн, органик продуктыдан алганга аракет кылгыла, кымбатына карабай. Мисалы, могу органик деп турат. Мунун баасы кичине кымбатыраак, 5.98. Но бирок натуральный. Бул жерде да органик деп турат. Органик. Анан ар бир товарга, мисалы, сүттөн жасалган товарларга сүт болобу, жумуртка болобу, мындай белги коюп коет. U деген. U деген бул мындай адал деген сөз да. Адал деген белгиси бар. U анан D деген белгилер болот. Ошону карап алыш керек. Адалына да караш керек да. Мынакей, органик эмес экен. Органик эмес. Мунун баасы 3.27. Көрүнөрү? Баасынан да айырмаланат. Бул жерде да сүт, мисалы, мону карап көрөлү. Органик деп турат. USD органик. 29 январга чейин колдонсо болот экен. Майы 2%. Дагы пастеризованный сүт. Сүт алып атканда дагы органикти караш керек, абдан маанилүү. Ден соолукка дагы ушу таасир этет да. Анан сүт менен жасалган продуктыларда мындай белгилер болот. КД деген. К деген кошерный деген сөз да. Еврейлердин кошерный тамактары бар го, ошондой. USD органик. Бул кошер деген адал деген да. Ошо адалына да карап тандап алыш керек. Баасы болсо 5.68. Могу жерде катардын баары органик сүттөр экен. Бул жерде да органик эмес сүттөрдөн да карап көрөлү. Органик эместер. Буларга дары кошулушу мүмкүн. Ар кандай химикат кошулушу мүмкүн. Мындайды мен көбүнчө албаганга аракет кылам. Анткени ден соолукка дагы кам көрүш керек да. 13 грамм протеин. Мунун баасы 3.98. Органиктер 5.98, булар 3.98. Мисалы, майларды алсак, сүт азык продуктыларында мен айткандай UD деп жазып коет. Могу жерде UD деген белгиси бар экен. Бул адал деген сөз да. Ошо адалына да карап алабыз. Могу катардын баары йогурт. Бул жердин баары йогурт экен. Мен дайыма мындай греческий йогурт алам. Грек йогурт. Баасы 2.97. Туздалган бадыраң. Маринованный оливкалар, вареньянын баалары 3.64, 2.78. Мынакенин баары варенья, анан бал. Ар кандай балдар бар экен. 10.67, 10.25. Балдын түрлөрү бар.
Texas Honey дейт. Техастан чыккан балдар. 6.94. Булка нандар, мына кесилген нандар. 2.48. Мына серый нан экен, мына серый. Актар болсо 2.98 нан. Ушул нандар бир кызыктай да. Тура берет, эч бир көгөрбөйт. Анткени химикат кошулат окшойт. 2.48. Mo катардын баары нан. Жерде нан жаңы нандарды коюп атышат. Ушундай суу сатып алабыз анан. Мунун баасы мисалы мынакта 28 бутылка. Ар бирөө 1,5 литрден. Баасы болсо 6.29. Анан бул сууларда минерал аз да. Минералка витаминдерди өзүнчө сатып аласың да. Бул сууларга минерал негизи көп кошулбайт. Жөн эле өзү суу 8.98 дейт. 3.19 витамин чыгарган индустрияда абдан өнүккөн. Мисалы карап көрсөк, ар бир супермаркетте, ар бир гипермаркетте ушундай витаминдер сатат. Иммунный системага жакшыртыш үчүн составында ар кандай витаминдер бар. Мунун баасы 16.94. Органический сироп U деген белгиси бар. Бул значит бул адал деген сөз да. Мында ар кандай чочкон майынан жасалбайт. Органический шуларды карап анан алабыз. Иммунитетке сироп, уктаганга сироп, night-time дейт. Карагаттын жемиштеринен жасалган иммунитетти жакшырта турган витаминдер. Ар жактан антиоксиданттар 27-23 деген. Мынаке бул полкадан карасак, стресске каршы, күнүмдүк, иммунитетке, нерв системасына, мээнин иштешине, даже жакшы настроение болуш үчүн дагы мындай дарылар бар. Уктаганга биотин деген дары таптым. Бул тырмактарга, чачка, клеткалардын иштешине жардам берген мындай тамакка кошулма. Чачка, териге жана тырмактарга жардам өсүшүнө жардам берген органический витамин 9.98. Коллаген мисалы чачка жакшы жардам берет чачтын өсүшүнө. Чачтын структурасын кайра калыбына келтиргенге таблеткалар 14-23. Тренировкага кызыккандар болсо протеиндерди сатат. Амино, амино, протеин, белоктор. Мускулдарды чоңойтуш үчүн мындай muscle milk деген тренировкага барсаң мускулдарын чоңоет. Баалары 5.98, 29.99. Креатин болсо мускулдарды, булчуңдарды чоңойтот да. Smart креатин 22.99. Бул жерде дагы мына креатин 9.78 комбат деген протеин 37.19. Диета менен ичип туруп анан тренировка кыласың. Анан булчуңдарың чоңоет. Ар кандай баада мына полканын баары ошондой. Тамакка кошулма. Булчуңдарды чоңойтуш үчүн. Урматтуу достор, биз азыр ресторан Депот деген гипермаркетке келдик. Бул жерде эт алганы келдик, халал эт. Азыр ичине кирип силерге көргөзөм. Биз азыр ресторан Депот деген супермаркетке кирдик. Ичине халал эттерди сатат бул жерде. Мисалы мону карап көрөлү. Ойдун жамбашы халал 16 фунт, 1 фунтуна 5.49. Халал деп турат. 3.38 1 фунтуна. Мо полкадан бар халал эт. Австралиядан келет бул эттер. Австралиянан, Жаңы Зеландиядан келет. 4.19 1 фунтка. Product of Australia халал. Койдун эти. Бул жерде болсо инжуктун эти. Кол менен кесилген халал. О жерден тандап ала берсең болот. Бул жерде халал. Бул коробкаларда болсо халал тоок.
Халал тоқ дейді. Наманын бары. Бірден қарап алсаң. Халал. Тоқтың төші халал. 1 фунтқа $1.12. Арғандай түрілер бар. О жерде. О болканың бары тоқтың еті. Ар жақта да тоқтың еті. Бұл жер дүңінен сатат, бұл жер оптом сатат. Урматтуу достор, біз азыр гипермаркеттен шықтық. Бізге керекті болған бір жұмалық азық-түлік алдық. Ошо менен біз толугу менен $147 төлөдүк. Жана ошондой эле эт дагы алып чыктык. Койдун анан уйдун этин алдым. Экөө биргеликте 26 фунт болду. Суммасы $95 төлөдүм.